Ассаламу алейкум, урматтуу достор, кандайсыздар? Азыр эле уктап атып бир интернетте карасам, Бишкекте свет өчтү, Ташкентте, Алматыда дагы свет өчтү деп ызылдап калыпсыздар. Анан отуруп ар кандай ойлор келди да, бүгүнкү айта турган маселем свет боюнча эмес, кечээ жакында болгон окуя, Болот Назаровдун окуясы боюнча айтайын деп байланышка чыгып атам. Ушу Болот Назаровдун ырдаган ырларын буга чейин уга элек экенмин. Кечээ таап издеп бир тобун уктум. Буга чейин Элеман Келдибеков деген жигиттин дагы кайрылуу ырдаганын уккам. Ушуларды көрүп мен кыргыздын акындары мына эми чындыкты айтып, ошол Элмирбек Иманалиевдин жолу менен, устатынын жолу менен шакирттери баратат деп аябай сүйүнүч менен кабыл алдым да. Мына Элеман Келдибеков буга чейин, азыр Болот Назаров чындыкты чыркыратып айтат деген мына ушул да. Саясий акындар анык акындык милдетин так даана аткарып баштаган, мына ушуну айтса болот да. Анан буга чейин айтыштарда болчу эмес беле, тиги жалпы ой жаштар бузулуп кетти, анан заман мындай, анан чоңдор бузулуп кетти деген сыяктуу жалпылама үстүртөн айткан сөздөрдү карап алып мен мындай анча көңүлүм толчу эмес да. Мисалы, Токтогул Сатылганов эмне үчүн куугунтукка алынган? Ал ошол байлардын, бектердин, чоңдордун көзүн тике карап, ошентип сенин баланча тууганың көптү, баланча туугандарың менен сен элди эзип атасың, беш каман деп ошентип катуу айткан сындар үчүн акыры мындайча айтканда, бүгүнкүчө айтканда подстава кылып ал кишини ошентип өлүм жазасына тартабыз деп Сибирге айдаткан. Мына бүгүнкү ушундай көрүнүштөр болуп атат. Анан баарынан өкүнүчтүүсү ошол Болот Назаровду жанагындай бир терс иштерге байлап чыгып атышат экен. Аны болсо кайта бир видео тартып алып басынтмай адамды тебелеп тепсеме кадыр баркын доо кетиребиз деп аракет кылмай аябай күчөп кетти. Шантажчы. Бул жакшылыкка алып келбейт. Анан ушундай видеону таратып алып, ызы-чуу кылып, анан кээ бирлер аны энполор кылды деп көрүп, анан ар кандай бир билдирүүлөр чыгаптыр. Эми мындай да, ачыгын айтканда, сөздүн ачыгын айтканда, кыргыздын балдарынын бир бөлүгү ошондой дүңк чегет. Бир эле Болот Назаров же башкасы эмес, кыргыздын балдарынын бир топ бөлүгү дүңк чегет. Аны баардыгы эле билет. Чоңдоруң деле билет, кичинекейиң деле билет, баары билет. Эмне эле өлмүш болуп атасыңар? Ошо бир топторуңар ошо жерде, мен мисалы Кыргызстанда жүргөндө көрө эле жүрчүбүзбү? Жанагы доорлордо тиякта биякта отурган. Анан ошолор полтурада чекесинен кармасаң, анда кыргыздын балдарынын бир тобу камалып кетет. Ушул маселеге жалпы бул маселени кантип ылый түшүрөбүз, төмөн түшүрөбүз деп мамлекет концепциялуу бир иштерди алып барыш керек да. Анан эми ал тема Болот Назаров, мына Болот Назаров жанагы Токтогул атабыз беш каман деп ырдагандай, ошондой нагыз ошондой жанагы болоттой курч пикирин айтып, ташка тамга баскандай кылып туруп таасын ырдап чыгып атат. Мына чыныгы акын, чыныгы демократ акын деп мына ушуну айтат. Хандан бектен кайра тартпаган деп мына ушуну айтат. Ошол Болоттун эрдиги менен анан Болоттун эрдиги менен азаматтыгы менен мына жанагындай нерсеге алып барып чыгып, чырчыгып, ызы-чуу болуп, этегинде ошол бакыйган тиги улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы өзү чыгып пресс-конференция берип, түшүндүрүп, доскага жазып, ал андай эмес, бул мындай деп
түшүндүрүп чебелектеп атканы бул биздин өлкөдө жарандык коом күч алып келе жатканын билдирет. Бул жакшы нерсе, муну сактап калышыбыз керек. Мамлекетти өнүктүрүүчү күч бул жер астындагы байлык эмес. Жер астындагы байлык эгерде мамлекетте күчтүү жарандык коом болбосо, жер астындагы байлыгың бир тыйын экенин ким далилдеп атат? Иран, Түркменистан сыяктуу тоталитардык, авторитардык эмес, тоталитардык мамлекеттердин тагдыры далилдеп атат. Мына кече жакында болгон Казакстан далилдеп атат. Ошондуктан биринчи кезекте мамлекеттин жетишкендиги аны алга сүйрөй турган, коррупциядан арылта турган, өнүгүүгө багыт бере турган негизги күч бул демократия жана сөз эркиндиги жана күчтүү жарандык коом. Мына ошолор баары бир мына мамлекетти алдыга сүйрөйт. Ошон үчүн бийлик өзүнүн кылган катасын мойнуна алгандай болуп дароо артка чегинди. Эгерде ошентип жарандык коом чыкпаса, анда баардыгы жулун эле тигини камап, муну камап эле коңшу мамлекеттердин абалына эбак эле түшүп калмакпыз. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, эгер силер чындап эле Кыргызстанга күйсөңөр, анда бир тигини чегет экен, муну чегет экен деп маселе кылбай, аны кыргыздын балдарын көбү чегет. Маселе кылбай, жалпы комплекстүү караш керек. Ал акыныбыз эмнени көтөрүп атат? Болот Темиров деген адам эмнени көтөрүп атат? Анын аялы менен урушканын, кыжылдашканын, андай кыжылдашмайлар, ажылдашмайлар ар бир үй бүлөлөрдө болот. Баардыгыңарда болот. Аялыңар менен урушкан жок белеңер? Же үйүңөрдө проблема болгон жок беле? Талаш тартыш менен. Керек болсо болбогон эле майда чүйдө сен продукт алып келбейсиң, сен нан алып келбейсиң деген канчалаган чыр болот. Эмне бул эмне деген деңгээлге түшүп атасыңар? Бул эмне деген бул? Үй бүлөлүк мындай бир силерде мындай бир ыйыктык деген нерсе калдыбы, калган жокпу? Мисалы, эгерде ушул агаларыбызчы ушул балдарга насаат айткысы келсе, чындап жакшылык кааласачы, ошону алып келип туруп анан, эй бала, карачы муну көрчү. Сен кайсы жолго түшүп атасың? Мейли чындыкты айтсаң айт, бирок муну кылганың туура эмес. Келчи сүйлөшөлү илим деп, ошондой отурал маңдай теске отуруп кеңешин айтмакта. Анан публикага чыгарганы бул жакшы деле нерсе эмес. Бул ошол Кыргызстандагы болуп аткан көрүнүштүн бир кичинекей бөлүгүн алып чыгып атат. Анан аны алып чыгып, ар ким ар кандай спекуляция кылып атыптыр. Асылбек Маратов деген иним бар. Эми акындыгы жакшы, бирок саясий позициясы жакшы деле эмес. Өзү жакшы жигит, бирок кичине саясий жактан мындай көз карашы боюнча алганда саясий жактан коркогураак жигит да. Анан ошол жигит алып чыгып НПОлор кандай кылып атат, анан убалы НПОлорго жетсин. Бул дегенчи, Асылбек, сен ушул нерсени, ушул позицияң менен сен өзүңдүн кесиптешиңди табаалап атканыңды билдирет. Бул табаалаганга жатпайт, табаалабаш керек. Мындай нерсеничи, аның туура эмес. Сен деген ошол нерсени коргошуң керек. Мына карачы, сен байкең Азамат Болгонбаев баш болгон бир топ акындар андай нерсени балким айтыш фондко чогулуп алып, отуруп алып, анан эй деп ортого салып алып, анан мындай тиги кеңешип анан иш кылат да, андай нерселердичи, эскертүүлөрдү ичара берет. Бирок негизги маселе эмне? Негизги маселе ошол болоттой курчтугунда. Жанагы иликтөөлөрдүн негизинде ал чыккан фактыларды алып чыгып, ошону ыры менен ташка тамга баскандай таамай кылып айткан үчүн ошондой болуп атат. Ушул нерсени түшүнгүлө. Эгер ошондой болбосо, анын чеккени да, чекпегени дагы, басканы, баспаганы бир тыйын болчу. Көбү чегет, бийлик ошентип толтура жүрөт балдарчы. Анан ошентип ошондой бир кичинекей нерселерге жанагы бир нерсеге үймөлөктөшкөн чымындардай болбой, фактыны караш керек. Факты эмне? Бул жанагы
2 күндө 37 миллион сом табат экен, кирешет табат экен деген маселеде жатат. Мына ушул маселеге биз көңүл буралы. Бул мына жарандык коомдун күчтүүлүгүнүн аркасында, ошол акындын аркасында, ошол улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы баш болуп чыгып, анан жанагындай нерселерди кылып, этегинде иниси мандаттан баш тартат деп жарыялап атат да. Бул мына жарандык коомдун жеңиши. Эртеңки күнү жок дегенде ошол жерде, ошол ишканаларда бир кандайдыр бир чекке салуулар, чектөөлөр, жанагындай бир тартипке салуулар болот. Бул ошол жарандык коомдун жеңиши, кичинекей жеңиши да. Анан ороз айым боюнча жазып атат. Мен ороз айым боюнча дагы айтып кетпесем болбойт. Буга чейин бийликке мындай эмоционалдуу кайрылуу кылган болчумун. Ал жерде дагы ороз айымга аябай өтө ыплас чектен ачкан, туура эмес мамиле кылышкан. Мен да азыр айтат элем, интернет желесинде ушунчалык деңгээли төмөн, ыплас Камчы Ташиев менен Садыр Жапаров экөөнүн кылыч карматып, бирөөнүн айбалта карматып, анан тиги ороз айымды кыят чапты, андай мындай деген фейктердин жана маалыматтарычы, эгерде ушуну кайсы бир фейк фабриканы иштеткен бийликтин тегерегиндеги күчтөрчү, ошо президенттин тегерегиндеги күчтөр ушинтип иштетет деп айтып калышат. Эгер ошол нерсе чын болсочу, ошолор Садыр Жапаровго биринчи душмандык кылып атат. Биринчи душмандыкты мына ошолор кылып атат. Шылдыңдап атат аларчы. Садыр Жапаровду да, Камчыбек Ташиевди дагы шылдыңдап, бул деген шылдың да. Академик президенттигине профессор президентибиз деп моюнуна бир нерсени илип алып чыгып атат, шылдыңдап атат. Бул шылдың түшүнгөн кишиге. Анан кийин ороз айымдын диплом чыры дагы көтөрүлгөнү эмне маселеден? Анын оппозициялык көз карашынан. Ал жерде маселе деле жок. Анан мигрант деп элечи, ошо мигранттардын аркасынан Кыргызстан кармалып келип атпайбы? Ошондой ороз айымга окшогон тиги жигит кыздарыбыздын эрдиги менен, адамгерчилиги, аракети менен ошол биздин апаларыбыз жакшынакай кийинип жүрөт. Биздин апаларыбыз тойго барып атат. Тиги бапыр-шапыр жашоо болуп атат. Ошонун эсебинен, ошолор жиберген акчанын эсебинен биздин ырчыларыбыз ырдап чордоп окатын тирилигин кылып атышат. Эмне? Бул эмне? Бул кандай? Бул нерсени мындай комплекстүү карашыбыз керек. Анан кийин келип эле анан ороз айым мындайки, ал дагы жерде толтура, дипломдордун четине чуксаңчы, толтурган нерселер чыгат. Бул маселеге кандайдыр бир маселе болсо мамлекет күнөөлүү. Ороз айым да күнөөлүү эмес, башкалар да күнөөлүү эмес, мамлекет күнөөлүү биринчи кезекте. Ушул абалга жеткирген. Эгер мамлекет шартын түзүп, мына стипендия силерге $200 стипендия, $300 стипендия, мына окугула, жаркыраган окуу жай бар, компьютерлериңер бар, класстарыңар бар, мына шарттарыңар, окугула десе, ошонун баарын таштап туруп, Кыргызстандан кетип, мен окубайм деп кетип, анан кийин дипломду сатып алса, анда силер ошентип доомат койсо болот. Мамлекет шарт түзсө, сен окубай кетпедиңби деп айтса болот да. Аргасыздыктан кыргызда сөз бар, жыргаганыман жылкычы болуп турумунбу дегенчи. Ошол кыргыздын улан кыздары жыргагандан четте жүргөн жок. Бирок алардын дагы өсүп өнүгүүгө, өйдө чыгууга, бийликке сын айтууга, же бийликти колдоого, кайсы бир маселе боюнча, актуалдуу маселе боюнча оюн айтканга баардыгынын укуктары, акылары бар. Биз ушул нерсени мындай туура түшүнүшүбүз керек да. Жанагы тиги фейктер, жанагы ким беттерин табактай кылып чыгып алып, мындай тиги аялдарынан ашып түшүп, өкүрүп бакырып бир нерселерди, бир ыплас бир нерселерди айтып, мен алардын аттарын дагы, деңгээлдерин да айткым келбейт. Ушундай чыгып атышат го, ошол фейктер айткан фейктердин гана позициясы чыгыш керек эмес. Анан чын-чынына келгенде, Садыр Жапаров камакта жүргөндө, куугунтукта жүргөндө, Польшада, тияк-бакта жүргөндө, мен ошо ороз айымды билчүмүн. Анан кийин жана Кыргызбек Манасбай деген бир фейк аккаунт менен бирөө жазчы, Залкар деген бала дейт, мен жакшы тааныбайт экенмин. Ошолор жазчу. Андан башка эч ким жок болчу оппозициялык талаада. Бекзат дегенди өмүр уккан эмесмин.
жанагы Бакай Кашкарбаев дегенди өмүр уккан эмеспиз, көргөн да эмеспиз да. Кайдан жайдан чыкты, жайнап айланайын кара таандай каптап келди. Тим эле мындай Кыргызстандын медиа пространствосунчу интернет айдыңын мындай башына кийип алышты го, мындай кылыпчу. Анан урматтуу эл журт, силер ушуну караганда акты ак деп, караны кара деп, фейкти фейк деп мындай ажыратып мамиле кылыш керек. Критикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүш керек деп ойлойм да. Мен ошол ороз айымга боюнча ошол айта турган болсом, пикирим ошондой. Ал эми мына чыныгы элдин өкүлү деп мына ошолорду айтат. Бүтүн Кыргызстан партиясындагы азаматтар өткөн жылы 20-жылы чындап элдин добушун алып парламентке келишкен. Анда дагы Ороз айым парламентке келген элдин добушу менен. Анан жанагындай тиги бийликтин шакмарларынын айынан добуштарды сатып алышып, форма 2 дегенди кылып отуруп, анан шайлоонун баардыгын тиги ашмалтайын чыгарып, жанагындай абалга жеткирди. Ошолордун айынан булар парламентке кирбей калды. Болбосо Адахан Мадумаровдун, Ороз айым Нарматованын, Исхак Масалиевдин же Өмүрбек Сманалиевдердин ал жерде күнөөсү жок болчу. Ошолордун айынан мына булар мандатын албай калышты. Мына быйыл кайра эле ошол электен, ошол элдин колдоосу менен кайрадан парламенттен өтүп келди. Анан берки тиги жанагы жаңы системанын каталары боюнча ал өзүнчө сөз. Бул ушундай да, анан мамлекет эмне кылып атат? Алсыздыгын көрсөтүп атат мамлекеттин жетекчилери. Алсыздыгын көрсөтүп атат. Бул алсыз. Эми бул жерде бул кичинекей кыз, тигиндей мындай эмес. Мындай да ошол андай болсо, Ороз айымга жасалган мамиле ар бир чиновникке, ар бир кызматкерге жасалыш керек. Ошондо калыстык болуш керек. Ошондо башкасы да тарынбайт, Ороз айым да тарынбайт. Бардыгы ошондо калыс болот да. Калыс саясат жүргүзө албайсыңарбы? Анда ошо ашмалтайыңар чыга берет. Ушинтип демократиялык принциптеги адамдар, иликтөөчү журналисттер ошентип ашмалтайыңарды четиңерден чыгара берет. Өзүңөр таза болушуңар керек. Бийлик төбөлдөрү өздөрү таза болуш керек. Ошондой илгери да ошентип жанагындай тиги түз иштеген болуш бийлер ошол кокуйт тиги баланча акын мени сөз кылат, ырдайт, айбирим төгүп салбасын, түз жүрөйүн деп иштеген, иштебегендер ошентип Токтогулду сүргүнгө айдаткандай айдатып, азыр жана Болоттун тиги Темировдордун чөнтөгүнө наркотик салгандай кылып ошондой абалга алып чыгып, анан тиги чычалактык кылышканда. Бирок коом деген коом экен, мына бардыгын ачып койду. Ошондуктан биринчи кезекте бул эмне? Биз демократиялык баалуулуктарды коргошубуз керек. Жарандык коомду сакташыбыз керек. Бул биздин эң чоң байлыгыбыз. Ошол көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Биздин чыныгы патриот, мекенчил азаматтарыбыз жашасын. Ошолорду коргойлу, ошолорду колдойлу. Биздин акындарыбыз жашасын. Биздин Ороз айымга окшогон позициясы бекем уулу кыздарыбыз жашасын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.